Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Достуктан кайсы оюнчу кетти? Намыстын 2025 жылдагы курамы кандай болду? Айыл өкмөттөр аралык республикалык турнир качан жана каерде болот? Алдыда айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Достук командасынын коргоочусу Элдияр Жеңишбеков намыска өттү. Намыс командасы бүгүн курамын жарыялап баштады. Биринчи оюнчу Элдияр, ал 2004 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Кызыл Бирлик айылында туулган. 2019 жылы 15 жашында Көкжал командасында ойноп баштаган. 2022 жылы Алато командасынын намысын коргосо. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. 2023-2024 жылдара достук командасында оюн көрсөткөн жана бир жолу 9 май турниринде чемпион болгон. Эми 2025 жылы намыс командасынын курамын толуктайт. Намыстын экинчи жаңы оюнчусу Мирбек уулу Бакай. Бакай 1999 жылы Ак Тала районуна караштуу Тоолок Молдо айылында туулган. 2024 жылы улар командасында ойноп, команданын негизги лидери болгон. Үчүнчү оюнчу бул коргоочу Кайырбек уулу Сыймык. Сыймык 2003 жылы Жумгал районуна караштуу Байзак айылында туулган. 2020-2021 жылы президенттин кубогунда Жумгал командасында, 2022 жылы Көк Бөрү мектебинде, 2023-2024 жылдары намыс командасында ойногон. Быйыл кайрадан намыстын катарында. 4-чү оюнчу курамга жаңыдан кошулган Дастан Качкынбаев. Дастан 1999 жылы Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Советский айылында туулган. 2020 жылдан тартып чоң оюндарда ойноп келет. Акыркы жылдары Мурас командасында оюн көрсөткөн. Позициясы коргоочу. Буга чейин Мурастын дагы бир универсал оюнчусу Жаныш Конушбаев намыска өткөн айтылган. Эгер Жаныш чындап келе турган болсо, бул намыс үчүн чоң плюс болот. 1998 жылкы жигит буга чейин Көлдүн командаларында ойноп, өз клубтарын дайыма алдыга жетелеп келген. Жеке-межекеде дагы, Чабылда дагы ойной берет. Намысын курамында калган дагы бир оюнчу бул Рустам Мүдүнов. 2001 жылкы жигит Ат Башы районунан болот. 2023 жылдан бери Нарын облусунун негизги командасында чаап келет. Курамда Дастан Русланов менен Мирбек Муташев дагы калганы айтылды. Намыс командасынын курамы кандай болуптур? Дагы кайсы 2-3 оюнчуну кошуш керек? Комментарий жазыңыздар. Жана быйыл намыс командасы жогорку лигада кандай жыйынтык көрсөтө алат? 2025 жылы республикалык Норус турнирине карата намыс командасынын даярдыгы 10 февраль күнү башталат. Эсиңиздерде болсо, буга чейин достук командасы дагы даярдыкты 10 февралда баштайбыз деген. Көк Бөрү Федерациясынын маалыматына ылайык, айыл өкмөттөр аралык республикалык кубок февраль айынын 19-нан 23-нө чейин Бишкек шаарында өтөт. Финалдык этапка 8 же 9 команданын катышуусу күтүлүүдө. Белгилей кетсек, айыл өкмөттөр аралык кубок өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Ошондой эле федерация Норус турнири дагы Бишкек шаарында өтөт деп билдирди. Ал эми айыл өкмөттөр аралык республикалык мелдешке биринчилерден болуп, Талас облусунун Аманбаев айыл өкмөтү келет. Бүгүн 12 февраль күнү Аманбаев айыл өкмөтүнүн командасы Бишкекке сапар алды. Урматтуу көрөрмандар, айыл өкмөттөр аралык турнир кандай деңгээлде өтөт деп ойлойсуздар? Жана ким чемпион болушу мүмкүн? Комментарий жазыңыздар.